Assalamu alaikum, Машина Кейс каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 7 июнь 2025 жыл. Мынакей кирип келген ошол ыйык курман айтыңыздар менен куттуктайм баарыңыздарды. Азыр бул чыгарылышта мындай ылдам, мындай оперативдүү биздин көрүүчүлөрүбүзгө маалымат берип коеюн деп чечип атам. Билесиздер, Рыспай Абдыкадыров көчөсү убактысынча жабылды эле 4-5 күн мурда. Ошол жөнүндө маалымат берейин деп атам. Азыркы убакытка карата саат 1ден өтүп калды күндүзгө. Биз азыр мына Бекмамат Осмонов чоң көчөсүндө турабыз, Рыспай Абдыкадыров көчөсүнүн кесилиши менен. Бул жакта Рыспай Абдыкадыров көчөсүндө ушул Анар кичи району менен Төлөйкөн кичи районунда мындай 4-5 күндөн бери ушунда асфальт басуу иштери жүрүп атты эле. Эски асфальттын үстүнөн эле мындай жаңы асфальт берип, эч кырбай этпей эле. Бир жагынан мен оюмча туура деп эле эсептейм, себеби калыңыраак болот. Эски асфальттын деле өзү мындай караганда үстүнөн эле баскан туура деп эле ойлоп жатам. Мынакей азыр ушул жумушчулардан сурадым. Анан ушул тосмолор, барьерлер баягы ушул жакка келе турган ошолор алынууда. Бул жак ачылы элек, бирок жарым сааттын ичинде ушул жакты ачабыз деп атышат. Жолду сиздерге ушул маалымат пайдалуу болсо комментарийге жазып коюңуздар. Ыраазычылыгыңыздарды билдирип дегендей. Анан бул биринчи катмар эле болду асфальттын. Экинчи катмарын дагы бир аптадан кийин азыр ошол басабыз деп атышат. Ага чейин жол ачылат экен. Жол пайдаланууга берилип турат. Биринчи катмардын деле калыңдыгы ушундай, ушу 9 сантиметрби? Ушунда көрүп атасыздар. Жакындап да көрсөтүп коеюн. Анан мынакей жаш балдар да азыр ушундай самокат, велосипедтерин тебип жаңы асфальтта жүрүүдө. Өзү негизи чындыгында эски асфальттын мындай майда чуңкурлары өтө көп болуп баштаган эле. Айрыкча Рыспай Абдыкадыровдун ушул жактагы жерлеричи. Анан снос иштери да жүрдү. Чыгып кеткен, мисалы үчүн ушул ресторандардын, сода күркөлөрдүн, ашканалардын, дүкөндөрдүн дагы чыгып кеткен жагын буздуруп, анан кайтара мындай кызыл сызыкка чейинки мыйзамды чегине көрсөтүп, анан мындай кайтара курууда. Бул эми ошол Бекмамат Осмоновдон ошол Черемушки кичи районуна чейин ушул узундугу, жолдун узундугу 800 метрдей болчу эле. Ушул дерлик ушунун бардыгы асфальтталууда. Анан могул жакты мен оюмча жолдун четтерин экинчи катмарды басканда анан кийин асфальт болсо керек. Азыр эле бир 10-15 мүнөт мурда эле ушундай мындай тосмолорду алып, ушулар тосулуп турчу эле, мындай жылдырып койду, ачты. Бул эми ошол Төлөйкөн жана Анар
Ички районунун ички жолдоруна кирип кетүү турган кесилиш жолдору эле ошолор ачылууда. Мынакей асфальтты жаткыруу техникасы да мынакей ылдыйга карап жүрүүдө. Ошто да сонун айтмакчы аба ырайы. Эртең менен жаан жаап, салкындап калды. 25 градустай болуп атат. Күн бүркөлүп турат. Мына басып эле жүргүм келет да ушундай аба ырайы мына. Анан унаа базары жөнүндө дагы көп чалуулар болуп атат. Жапалак унаа базары жөнүндө качан ачылат деген. Анан мен деле өзүм билген маалыматтан ошол 14 июнда кийинки ошо жекшемби күнү ачылат деген маалыматтарым бар. Бирок буну уккан эле маалыматтарым боюнча мындай расмий жарыяланган маалымат эмес. Ачылып калса да өзү кыйла жакшы болот. Өзү негизи мындай 2 айга баратат. Унаа базарынын жабылып турганына биздин деле көрүүчүлөрүбүз аябай кагылып калды болсо керек. Ошол видеолорубузду. Анан эгер сиздер унаа базарын унааңыздарды дегеним сатам десеңиздер биздин канал аркылуу эле сатып жарыялап турсаңыздар болот. Базарга келбей туруп деле үйдөн отуруп алып деле эгер шаарга келгени убактыңыздар, мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар болсо, унааңыздарды мен өзүм ушундай видеого тартып, жандуулук эле жарыялап берем. Алыста болсоңуздар, өзүңүздөр фотого жана видеого тартып, биздин WhatsApp номер 701 118ге жөнөтсөңүздөр, ушундай жарыялап чыгарып бере беребиз. Андан сырткары да башка кыймылдуу кыймылсыз мүлктөрүңүздөр бар болсо, кызмат телелөрдү аткарсаңыздар дагы жарыялаңыздар. Кызматыбыздан пайдаланыңыздар. Жумалар тосулуп турган эле да. Ачышыптыр. Азыр да ушул видеону батыраак ушул өзүбүздүн каналыбызга жүктөгөн аракет жасаймын. Сиздер да видеобуздан көрүп, ушундай кайтара ушул жол менен жүрө берсеңиздер эле болот. Маалымат алып, жарым саатта ачылат деген деп айтты эле жумушчулар. Ош шаарынын өзү негизги көпчүлүгүбүз күтүп жаткан тургундары, айрыкча күтүп жаткан ошол эстакадалык көпүрө дагы аяктоо фазасына келип калды. Бүтү ал жактагы убакытты агап туруп видео чыгарылыш жасаймын. Жай күнү, бирок мындай жаздагыда жамгыр жагандан кийин жаан сонун болуп, аба ырайы да таза болуп, аба деген чукул дем алгың келет экен.
ошол рембет техника тарапка бурулуп кете турган жакка чейин тарталы. Азыр дал ушул ошо тосмолорду жылдырып аткан учуруна барып көрсөтүп калат экен, жакшы. Мыналар жүрүп баштады. Бетон тосмолорун жылдырууда. Bir четке жылдырып коюшат экен, кийин дагы экинчи каттымарын төшөгөндө асфальтын. Анан дагы эле ушул тосмолорду пайдаланышат окшойт. Ушу тосупчу жолду жаап туруш үчүн. Мына Өскөнөлай көчөсүнө чейин, ушу кесилишине чейин мынакей Рыспай Абдыкадыров көчөсү асфальтталды. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз дагы ушул момент менен жыйынтыктай беребиз. Лайк басып, комментарий жазып коюуну унутпаңыздар. Ар бир видеобузду көрүп атканда баягы каналга жазылуу электер болсо, подписация баскычын басып жазылып коюуну унутпаңыздар.